Assalamu alaikum Кадыр байке. Assalamu alaikum. Азыр көлдей салып аткан турбайсызбы? Салып эле, орусча айтканда, работа на удаленке дейт. Мен көлдө жашап атам. Май, июнь, июль, август, сентябрь. 5 ай көлдө жашайм. Көлдүн жерине басам, суга түшөм, музапасы дагы. Ошондой мен пенч адаммын. Бишкектеги акыркы кабарларды уктуңуз да. Бажаңыз көчө арызын жазып кызматтан кеткени айтылды. Бүгүн уже жогорку кеңеште жаңы өкмөттүн курамы коалициялык көпчүлүк тарабынан каралат деп атышат. Андан эми ушул бажаңыздын ишмердүүлүгү кандай болду сиздин баамыңызда? Орто жерден баягы кептин ачыгы сизди да бажаңыздын ишине кийлигишет деген бир топ сөздөр айтылып келбедиби? Эми ишине кийлигишет деген сөздү мен түшүнбөйм вообще. Мен бажам менен только телефон аркылуу сүйлөшөм, кез-кезде. Анан могу бажакетке чейин ачыгын айтайын, мен открытое правительство деген секретариаттын жетектегем. ЮСАИДтин же ЮНИСЕФтин проектisi болчу да. Анын аяктан дагы $5000 алат деп сөз кылды. Болгон эле 900 евро алгам. 6 ай. 1,5 ай, 1,5 жыл бекер иштегем. Аны айтпайт эч ким. Болгон жалгандарды айтып, мен ага дагы чыдаган деле жокмун, унчукпай деле койдум, Кудайга коет дейт го кыздар. Ошо анан бажамдын ишмердиги мен билишимче, ал 7-де турат, ишке кетет, 10-11-лерде келет, уктайт. Воскресеньеде түшкө чейин уктайт, күн сайын. Анан далай пландары бар эле, аткарды колдон келишинче. Доходный часть бюджета дейт орусча айтканда, ошонусу көбөйдү. Жакшы жаманбы эми ВВПси 5, анан 5тен 7ге чейин пайызга көбөйдү ал деле. Колдон келишинче аракет кылды, билими бар. Мен аны билем, таза бала. Эмне болсо дагы. Бирок пиарга жок. Мондай журналисттер чыгып эле бирдемени айтып бермей, элге жаккан сөздөрдү айтып эле окуткуп атпайбы көбүнчөсү. Журналисттер. Андай жок анда. Эми азыр иштен кетти, мына радиочастотага караштуу. Айтты, мен тиешем жок. Мен деле айттым, бирдеме болсо айт, кандай эмне? Балдар менен караганда иш тиешем жок деп. Миллиондорду алып атасың деп, мени да ошого кошуп атат. Дагы деле күлдү, экөөбүз күлдүк жакшы эле. Кандай сиздин кандай тиешиңиз бар? Логика жок. Эми мейли. Бизди болсо Кыргызстанда мындай фейковый мамлекет болуп калдык. Фейковый. Просмотрду көбөйтөбүз деле, бирдемени ойлоп чыгып эле айтып берет. Эми соттошоюн десең, мен вообще эч качан журналисттер менен соттошо элем, соттошпойм. Суроосу жооп берем. Эми Кадыр байке, ошондо частота боюнча жанагы иштер, жанагы кайра каттап берип коюу, мындай Мукан байке байкабай калган калпсыздык болуп калды го дейм. Жок, мындай да. Частотаны бул мамлекеттин менчиги, арендага берет да, арендага. Анан Ала ТВ боюнча мен бул маселени жакшы билем. Алар $1,800,000 Билайн деген компания. Ала ТВ акчаны которду. Ошо частотаны алабыз депчи. Андан эле бир жумадан кийин Черногубову газ приказ кылып, телевидениеге соту кылып атпайбы. Ошо түз коррупция. Анан ошонун баарын Мукан премьер өзү эметип, өзү баштабады. Фин полицияга жазып, караштыргыла, изилдегиле депчи. Анан эле бир айдан кийин Финпол изилдегенден кийин ГКНБ өзүн алып атпайбы. Анан ушу апрелден баштап Халдаровы, Ала ТВнин чоңу, качып атпайбы. 1,800,000 эметип, обналичивать этип, качып атат. Аны издеп таап атат азыр. Ушул Халдаров ГКНБнын балдарына берди, бербеди, но бирок алар отурат түбүндө. Анан бир суроо пайда болуп атат да. Менде. Мен көлдө жатып эле
силерде эле именно окуп эле прессада чыкканда маалыматтарды ошону анализ кылып көрсөң эле бир суроо пайда болду менде. Ушу ГКНБга өкмөттүн башчысы Мухаммедкулай Балгажиев түздөн түз тапшырма бере алат беле? Жок, бере албайт. Туурабы? Даже рядовой сотрудникке бере албайт тапшырма. Алар отурат, мына Жанар Акаев айтпайбы, отурат депчи, ответственныйлар. А ким отурат? Вот, өкмөттүн аппараттын жетекчиси отурат, жок, отурган жок, ал жүрүнү суракка алынды. Вот, баары эле суракка алынып атпайбы? А олар конкретно отурат. Черногубова айтты, бул ГКНБ келди, монда болду. Анан военный прокуратура эки ГКНБнын сотрудниктерин түнүп отурушпады. А мен бир эле суроо. Сен ушу Муканга айттым. Сен ушуларга түздөн түз тапшырма бере алат белең? Жок, бере албайт. Эмне конституция менен дагы мыйзам боюнча дагы бере албайт. Анда ким берди деп суроо пайда болуп атпайбы? Ким ошого түрттү? Ким ошого крыша болуп берди? Ошол суроо дагы эле ачык койдон турат. Ошон үчүн Мукан айтты, эч тешим жок депчи. Көчө дагы мына аппараттын жетекчисин очный ставка кылды. Догоевдун замы бар, фамилиясын унутуп атам, Жылкыбаев дейт го. Ошол мага указание берген депчи. Кайсы күндө берген? Качан мага келдиң деп суроо берген да. Ошондой үчүн. Ал документтерди көтөрсө, ал ошол күндө ал өкмөткө такыр келиптир. Ошонусу дагы ачыкка чыкты. Ондай информационный брос кылып эле фейк менен эле күнөөлөп, өкмөт деп иштин алмай, анан ишти жаап койгон. Андай болбойт. Эми мына өкмөт жетекчиси айтты го, мен кеттим, бирок тергөө аягына чейин чыксын. Бүт күнөөлөрүн мойнуна койсун деп талап кылып атпайбы өзү? Мен күнөө болсо мени отургузбадым. Эми бул иш аягына чыгыш керек. Могу ГКНБларга ким тапшырма берди, ким ошого жеткизди деп силерден эле сурагыла. Анан мен буга вообще тиешим, кандай тиешим бар, мен түшүнбөй атам вообще. Жүргөндө жатып эле мен баары менен эле башкара атпам, ошончо кыйын болчу. Өзүн мындай бааламакмын башкача. Бирок мен китеп жазып атам, пенсионду куруп атам. Эмне жөнүндө китеп жазып атасыз? Идентификация кыргызской государственности в условиях глобализации. Моя жизнь в политике. Подковерная борьба за власть, как это было на самом деле. Видишь, китеп жазып. Анан айрым булактарда ушу сизди премьер-министр менен эле эмес, президенттин өзү менен дагы достук мамиледе, аябай жакшы мамиледе. Ошон үчүн кээ бир жерде саясат аралашып коет деп айтып калышат да. Президент менен достук мамилебиз бар. Бирок Сооронбай айтып атпайбы? Туугандарымды дагы аябайм, досторумду дагы аябайм депчи. Лев Куанов айтты го, у меня было 4 друга депчи. Я их всех посадил. Я не знаю, за что я их посадил, и я знаю, за что я их посадил. Вот ошол Ли Куан Юндун досторунун мен кепин кийгенге алым жок, и орусча айтканда и желания нету. Поэтому, как говорится, подальше от начальства, поближе к кухне где-то. У меня своих проектов хватает, орусча айтканда, инвестиционных. Я работаю с инвесторами. Я сам вообще биржевой инвестор по профессии, по специальности. Мне намного интереснее, что происходит там, что в Америке происходит на этих биржах гонконгских, туда-сюда, куда доллар идет, куда нефть падает, до какого уровня будет падать. Такие вот вопросы глобальные. Ну и, конечно, потом я живу в Кыргызстане, я живу, работаю и умру в Кыргызстане. Никуда я не уйду, никуда не денусь. И моя самая большая мечта, чтобы мои внуки, дети сказали: папа, дедушка, я хочу жить в Кыргызстане. Это моя мечта, да. Ну, орусча айткандай. Азыр пандемия жүрүп атат, дагы эле токтой элек. Ушул пандемия условиясында биздин экономикага кандай мындай жан киргизип кетиш керек деп ойлоп атасыз? Кайсы багыттарды өнүктүрүш керек? Кайсы тармактарды биринчи азыр? Пандемия, мен 95-96 жылы фонд предпринимательства иштегенде,
бизде уччуден эксперт болуп жүрүп немец. Ошол Кыргызстанда 5 жыл жашады. Анан ушу кетип атканда айттым, МНКД, вы самопоедающая нация деп. Эмнеге, кандайча? Вы, говорит, начиная от рождения до похорон, все время, такие расходы делаете, несопоставимыми с вашими доходами. Это ни к чему хорошему не приведет. Вот. И вот эти ваши традиции надо ломать. А что пандемия көргөз туда. Мо тушо той, кызы атуу, анан ажылыкка барса деле той кылат. Той деле кыргыздын өңүрөтүп окшойт деп мен ойлоп калгам да. Анан ушул пандемия пайда болуп, көп көз караштар өзгөрдү да, элдичи. Мен ошону колдойт элем, ошондой. Менин оюмча азыр онлайн менен иштеп атпайбы баары эле, на удаленке. Многие вещи стали ненужными. Я говорю, вот этих чиновников, саранча, их нужно в 3 раза сократить, фонд зарплаты оставить и в 3 раза увеличить, и потом требовать с них. А бедный чиновник, что он, 20 тысяч получает, начальник, это или семью кормить, или рисковать идти на коррупцию. Он рискует, идет на коррупцию. Получается у нас массовая коррупция. Вот. И так замкнутый круг получается. Бесконечная борьба. Но всех них нельзя пересажать, понимаете? А людей государство само вынуждает заниматься коррупцией. Из этой нищенской зарплаты. Как он может идти работать, здоровый, умный, образованный мужчина, за 20 тысяч сумм, за 25 тысяч сумм? Значит, у него есть намерение заниматься коррупцией. Поэтому это, вот при этих условиях нынешних, борьба с коррупцией, она обречена на то, что или она будет вечная, всех надо пересаживать, или она будет обречена на неуспех. Вот еще. Поэтому у нас вот и силовые структуры, Финполиция, ГКНБ, МВД, кто там еще, АКС, там, они не то что борются с коррупцией, они ее порождают, я бы сказал, и крышуют эту коррупцию. Я их называю бизнесменов погонных. И вот. Я им тоже предлагаю сократить в 3 раза. Нагрузки будут меньше на бизнес. И вот эту зарплату фонд сохранить и отдать им. И тогда они будут честно работать. А при такой нищей зарплате требовать от них честной работы — это утопия. Ошону айтат элем. Уулуңуз кайда? Баягы Кытай Мобайлдын чырынан кийин аябай таарынып калды го Кыргызстанга. Таарынбай эле, ал айтты, папа, больше я с государством дела не имею. Мен аны орысча айтканда уговорил, уболтал, я сказал, ты сможешь это сделать. Впервые был проект сделать национальную сотовую компанию. Вот, потому что Мегаком — это российская компания, под судебными тяжбами находится. В любой момент могут забрать. Вот. Ложка и Билайн, сами знаете, казахские компании. Вот. А Кыргызстан, как суверенное государство, должно иметь свою собственную национальную сотовую оператора. Вот. Поэтому, кстати, вот эти 435 миллионов там, вот, покупал эти частоты, руководство Мегакома покупало. Оно не штепить были, если он купил эти частоты. Штепил выводу. А мне не штепит это что? Ну, я ничего сразу. Что удар берет, bir жыл эмне болду? Эшек токтолду. 1 миллион кызчына иштеди. Ушу частотаны ушундай акчага алып иштетпей койду. Туурабы? А менин кандай тиешим бар буга? Уже 1 жыл болду. А мен деле прессаны окуп коем, карап коем, анан айтам, кудай койду. Соттошпойм дагы. Суроо берсе жооп берем. Мына сиз келдиңиз, суроо берип атасыз. Любой суроо жооп берем. Любой суроо. Ошо. Акыркы жолу президент менен качан баарлашкансыз? Кез-кезде телефон менен СМС жазып калабыз. Кез-кезде. Анан чыкса барам, чыкыр элек. Вот. Мындай деле. Эми булар не иштеп атат. Булар кандай такыр эле резонанстуу иштер болсо, мындай өзүм оюмду айтам. Сөз жок да. Мындай пикиримди айтам. Билимим бар, тажрыйбам бар. Бирок илишпейм дагы, барбайм, жакындабайм, жок. Чыкса барам. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, эс алыңыз көңүлдүү өтсүн. Китептериңиз чыкканда буюрса презентациядан жолугалы. Сөз. Рахмат.